Чыныгы жашоодон алынган тасма. Каармандардын аттары өзгөргөн. Алло, Нургүл эже, кандайсыз? Үйүңүздүн жанында турам. Кызыңыздан берип жибериңизчи сураныч. Ой жок эже, үйдө балдарым ачка калды. Макул. Наныңызды да берип жибериңиз. Оз дейп коеюн. Хорошо. Макул эже. Ладно. Ой, мен бир иштер менен жүрөм. Кеч келем, балдарды алып өзүң бара берчи. Алло, Тилек, качан келесиң? Той ортологондо барабызбы? Бул тезге. Барам азыр. Машинам бузулуп атат. Барып калам, күтүп тур. Тилек, бул эмнең? Чоочун аялдын духиси жыттанат го? Жана чогуу иштеген бир эжеге жаман болуп, анан мен аны кучактап жөлөп калгам. Ошону кылса керек. Ой, не обгоните меня, без долги. Вот тут ночь чунга. Мам, надо хочешь? Апа, сизге эмне болду, ыйладыңызбы? Жок, башым ооруду. Сиз ыйлапсыз, апа, эмне болду? Турчу, жабышпай. Жүрөгүмдү түшүрдүң го? Эмне түн жарымда, караңгыда? Тамак жейсиңби? Жок. Өлү чарчадым. Жолдош менен тип кытайлыктар менен болгон проект бүтүрө коебуз деп көпкө караңгылык калган. Холодильниктен су алып келип койчу, пожалуйста. Ана түнү суусаган барчам. Аты ким? Жолдош. Аты ким деп жатам? Кимдин аты? Проекттинби? Ошондойбу, Эмне болду? Эмне болгон сага? Макул. Атын айтпай эле кой. Качандан бери? Эмне качандан бери? Эсиң ордундабы? Эмне болду сага? Качандан бери деп жатам. Эмне качандан бери? Калп эле өлмүш болбочу. Мен жанагы суналган көйнөк кийген, суйкайып баскан сулууңду айтам. Тим эле шилекей аккан иттей болуп,
артынан ээрчи болуп турсуң го. Анысы да ой куштап, кыздай болуп кылыктанат. Кундуз. Атына заты жарашат экен. Ой, ал жөн эле, серьезный деле эч нерсе жок. Бети жок. Кайсы бетиң менен айтып атасың я? 3 айдан бери. 3 айдан бери. 3 айдан бери бүгүн билип атам. Акырын балдарды ойготосуң. Балдарды? Балдар эми ойнадыңбы я? Уксун, кандай акмак атасы бар экен, уксун. Болду. Өзүң кармачы. Жаным. Өзүңдү кармачы. Ачуу калтырма. Болду. Тұзырғыр. Періштедей қызымды құр қылған ақмақты сотқа өріп айласын алты кетті. Сабыр қыл, Абышқа. Өмірде қайталанчу учурлар көп болады. Мына сен деле мени жаш кезекте далай жолы сыздатқансың. Не? Дөрөч. Чынчы чалайып болбогун. Сабыр кылып аяғына чейин угуп тур. Мына эми жаныңдан артык көргөн кызың бутадой боздоп отурат. Бир эмес эки жаңылды. İçimden çıkan balapal. Menti öyle oturat. Oldu. Başka salsa baytal jorgo deydi. Açığı kaldırmayı akılga salal. Şu senin akıl doluğun var. Emle. Kızım değil atıp koyup. Gevelmeye oturuvereyim. Hazır varıp başım cülü ola. Küçüğüm ben. Gökürük küçüğüm. Gökürük küçüğüm ben. Baldarın geleceğini oyla. Adam senin yanından artık görüyordu. Şunun için köpüldep жатат. О, апа. Түшүнүп атам баарын. Бирок мен аны кечире албайм. Geçiriş kıyın. Bırak geçirimde hoş gerek. Geçiriş gerek. Dilek buna sen 6 aylık kızın var ekenini karabay üylöngen. Жақсы көргөндөн үйлөндү да. Ой, апа. Кеп ошол жөнүндө болот абы? Қалсе да сабырды ол кызым. Болдым. Анста қиналып тұрған қызымды оғы өтереспе. Ес алшы. Ошондо сен менен бир жума сүйлөшпөй койсоң, жоголуп кеттиң го. Анда мен сага үйлөнөм деп, ата-энең менен жолугушам деп жүргөм. Мен анда турмушка чыккым келчү эмес, эртөгө деп ойлочумун да. Мен сага аябай жин келип, мук болуп жүргөндө Айжамалды жолуктуруп калдым. Мүнөзү дагы, аялдык сапаттары дагы жагып, экөөбүз баш кошуп алдык.
Негизи экөөбүз ушул жолукканда жакындашпай эле койсок болмок экен. Эми сенден ажырашым кыйын болот. Эгерде сенин балдарың болбогондо тартып алмакмын. Кумдуз. Туура түшүн. Бул жолугушууга чакырганымдын себеби биз мындан ары чогуу боло албайбыз. Мен эки оттун ортосунда кыйналып кеттим. Мен эми түшүндүм. Экөөбүздүн мамилебиз убактылуу өрт сезим экен. Мен Айжамалды сүйөм. Балдарымды жакшы көрөм. Алар менин жашоомдун маңызы экен. Мен ишенем, сен дагы өз адамыңды табасың. Айжамал, болдучу эми. Кабагыңы аччы. Кабагым ачылабы, жабылабы? Мындан ары өзүм билем. Эмне дегениң? Тамагыңарды ичип бүттүңөрбү? Сабагыңарды окугула. Эч нерсе билбеген немедей болбочу. Сотко берем. Ажырашам. Балдардын үнүн укмактуу, каранын да көрбөйсүң. Сен эмне деп атасың? Мен булардын атасымын. Мен да укугум бар. А сен мандагы атасымын. Уктуңбу? Эми укугуң жок. Жанагы сулууңа төрөтүп ал. Ошондо укугуң болот. Балдыры кырба. Мен ал менен бүттү деп канча жолу айттым сага? Мен сага ишенбейм. Ажырашам дедимби? Ажырашам. Ай, акырын. Сабагыңарды окуңарбы? Ооба. Сен жан, сен. Кызым. Ажырашпагылачы. Биз экөөңөрдү тең жакшы көрөбүз. Бол, ажырашпагылачы. Бол, ажырашпагылачы. Болду. Чоңдордун жумушуна келишпегиле. Сабагыңарды окугула. Тентек кылбагыла, макулбу? Ne oldu Çıngisхан? Эмне болду силерге балдар? Телефонуң барбы? Атаңа же апаңа телефон чал, бол тезирээк. Чыңгызхан, кирпичинен башыңды турчу. Alo ota. Çıngisхан içe orada kaldı dedi. Кыргызхан. Кана Чыңгыз? Жакшыбы? Тилек, Кумдуз? сенин уулдарың беле. Ооба, эмне болду Чыңгызхан? Картам. Операционныйга алып кетишти. Аппендицити бар экен. Эмне болду? Баары жакшы болот. Операцияга алып кирип кетишиптир. Аппендицит экен. Жабыр болбочу. Баары жакшы болот. Азыр чын кылат операция. Билем. Баары жакшы болот. Кандайсыңар? Ата,
ата. Жакшыбы? Ата. Кандайсыз? Жакшы. Кечээ яраман алып калдым. Қызым, апаң тура айтады. Сауырдың түбі сары алтын. Бұл жашоодо баары жаңылат, жығылат, турат. Карачы, қанша күнден бері баласын башында отырады. А бұл сілерді қибай, сілер үшін жашаған адамның қылар іш. Ата, мен барын түшініп атам. Бирок тиги аял больницада да болбоду. Мен тилеге жакшы эле жумушарып калгам. Анан тиги аялды көргөндө кайра ачуум келип кетти. Emine dedim. Hem ne kılsam, özün bil kızım. Суефа. Суефа. Медиан, компот ішесің бе? Жымтын. Тілек, сен жұмышыңа кешікпейсің бе? Жок апа. Зарыл жумуштарымды эртеңге жылдырып койдум. Анда жақсы. Мен азыр тамақ жасай қойын, шашпай чоғыл тұрып тамақ жейлі. Мен тез еле, азыр. Жамал, мен кечирим сурадым го. Ооба, сурадың. Бары бүттү деп коюп, больницада эмне кылып жүрөт? Аны мен чакырып турманбы? Чыңгызхан кулаганда жанында экен. Ой, ооба, ошончо толтура кишинин арасынан ошол жардамга келет бекен? Ал сенин жайыңа койбойт. Кандай түшүнбөйсүң? Бары бүттү деп айттым го. Мен кайра кечирим сурата бересиң. Ооба, бүттү. Эми бул үйгө кирбейсиң.
Азыр баратам. Ай, алып кел соттан. Зарядын түгөтүпсүң го, а? Ай, тамак жасадым. Азыр көрөсүң. Son тамак. Ай, эмне кылган атасың? Мен жөнүп барып турат. кээде адам кумардан чыккан сезимин сүйүү деп ойлоп алат. Ачыныгы сүйүү жүрөктөн чыгат. Ойноштук кылбай, алдабай, ачууланбай, кек сактабай, өзүнөн башканы жогору коет. Сүйүү талап кылбайт, тескерисинче өзүн курмандык кылат. Жараткан Кудай жада калса көзүң менен кызыгып, ойноштук оюң менен башка аялга көз артып караба дейт экен. Ошон үчүн күйөө аялыңа, аял күйөөңө ак никеңерде ишенимдүү болгула. 70-тен 7 жолу кечир дегендей кечиримдүү болгула. Анткени 3 катталган жипта оңой менен үзүлбөгөндөй эле, эгер күйөө, аял, балдары үй бүлө маанилүү экенин билишсе, анда эч кандай азгырык, тоскоолдук, кыйынчылыктар да үй бүлөнү буза албайт. Себеби үй бүлөнүн автору жараткан Кудай өзү.